Эфирде «Мен жана дүйнө» программасы. Ассалому алейкум. Кудай силерге тынчтык берсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Биздин берүүлөрдү силердин чыдамсыздык менен күтүп жатканыңарды билүү биз үчүн абдан жагымдуу. Бул жөнүндө силерден келген каттар жана телефон чалуулар айтып турат. Силерге чоң рахмат. Ошентип биздин бүгүнкү берүүлөрүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Биздин радиого өспүрүмдөр жөнүндө, тагыраак айтканда аларды тарбиялоодогу кыйынчылыктар жөнүндө айтып берүүнү суранган бир нече каттар келип түштү. Биз кубанычтуулук менен бул өтүнүчтөрдү аткарабыз. Мындан аркы 15 радио берүү аркылуу биз сиздерге балдардын өзүлөрү үчүн да, ата энелер үчүн да жана педагогдор үчүн да оор болгон өспүрүм курак жөнүндө айтып беребиз. Бул берүүлөрдүн жыйнагын биз Балдар дүйнөсү өспүрүм деген радио рубриканын астында чогулттук. Жана берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз ыйык Инжилдин барактарын ачып, сиздердин көңүлүңүздөрдү улуу аңгемечи Исанын аңгемелерине жана ошондой эле ал жерде жашаган мезгилде жүргүзгөн анын кереметтерине бурабыз. Балдар дүйнөсү өспүрүм, анын жетилишинин кээ бир өзгөчөлүктөрү. Сиздин балаңыз башталгыч мектепти бүттү. Анан сиз анын жүрүш турушунда көп нерселер өзгөрө баштаганын байкай баштайсыз. Улам барган сайын өзүңүз да, башка адамдар да аны өспүрүм деп атай баштайсыздар. Деги бул сөздү кандай деп түшүнсө болот? Анын артында эмне деген түшүнүк турат? Өспүрүм кенже мектеп жашындагы баладан эмнеси менен айырмаланат? 10 жаштан 15 жашка чейинки өспүрүм курак бул дүркүрөгөн жана көбүнчө карама-каршы өнүгүү мезгили. Ушул куракта баланын денесинде да жана аң сезиминде да урчундуу өзгөрүүлөр жүрөт. Француз философу Жан-Жак Руссо өспүрүм куракты бекеринен экинчи төрөлүү деп атаган эмес. Өспүрүм курак бул балалыктан жаштык куракка өтүү мезгили. Албетте, жаштык куракка өтүү мезгилинде турган 8 класстын окуучусу 5 класстын окуучусунан көп эле айырмаланат. Ошондуктан биз кенже өспүрүм жана улуу өспүрүм деп айырмалайбыз. Балалык дүйнөсүнөн бөлүнгөн өспүрүмдөр акырындык менен улуу адамдын дүйнөсүнө алып баруучу жол менен жүрө башташат. Мына ошондуктан өспүрүм куракты өткөл курак деп аташат. Мына ушунун бардыгы үй-бүлөдө ушул курактагы баланы тарбиялоодо көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар кылат. Өспүрүм курак бурулуш мезгил. Баланын организми өтө бат ылдамдыктагы терең кайра курулууга кабылат. Анын денесинин дүркүрөп өскөн мезгили келет жана ошол эле убакта анын жүрүш турушунда таң каларлык кылыктар пайда болот. Мындай көрүнүштөргө ата-энелер өтө тынчсызданбаса деле болот. Бирок аларды билип жана өспүрүмдүн жашоосун калыптандырууда аны эске алуу керек. Жумуштун, эс алуунун, тамактануунун, тазалыктын, дене тарбиясынын тартибине чоң көңүл бурулууга тийиш. Жыныстык жактан жетилүү мезгили башталганда баланын тышкы кебетеси өзгөрүлөт. Ага мурда белгисиз болгон сезимдер, кызыгуулар, кыжалаттануулар пайда боло башташат. Буга этияттык менен токтоо мамиле кылыш керек. Өсүп келаткан адамдын жыныстык жетилүүсү анын руханий жетилүүсүнө караганда эрте башталарын эске алыш керек.
Мына ошондуктан бул ажыроо өспүрүм курактын негизи карама каршылыктарынын бири болуп эсептелинет. Башкача айтканда, өспүрүмдүн руханий жана социалдык жетилүүсүнүн анын бүркүрөп өскөн денесинин өсүшүнөн артта калышы байкалат. Өспүрүмдүн эң бир күчтүү каалоолорунун бири бул чоң киши болуу. Бул анын түшүнүгүндө өз алдынча болуу дегенди билдирет. Анын өз алдынчалыкка умтулуусу бардык жактан көрүнөт. Окууда, иште, дос күтүүдө, убакытты бөлүштүрүүдө байкалат. Өспүрүм өзү чечим чыгаргысы келет. Өзүнүн оюн, көз карашын коргоп жактайт. Мисалы, ал мындай деп ойлойт: мен эми агам кылган иштерди кыла алам. Демек, мен ал сыяктуу эле ишмермин. Ата-энем мени менен акылдашат. Демек, мен алар сыяктуу эле чоң кишимин. Чоң балдар мени футбол командасына кошуп алышты. Демек, мен алар сыяктуу эле күчтүүмүн. Өспүрүмдүн өз алдынчалыкка болгон умтулуусун өз убагында түшүнүшүп жана ага болгон мамилесин өзгөрткөн үй бүлөлөрдө өспүрүм туура өсөт. Эгерде үй бүлөдө мындай түшүнүү жок болуп, өспүрүмгө өтө эле майда камкордуктарды жасоо, өтө эле текшерүүгө алуу, ишенбечүлүк болсо, мына ошондо түйшүктөр башталат. Атап айтканда, өспүрүм кежир, орой болуп тил укпайт. Ата-эне менен баланын ортосунда түшүнбөстүк күчөп, чыр-чатактар, тарыныштар келип чыгат. Өспүрүм чоң киши болгусу келет. Мындан эч кайда качып кутула албайсың. Ошондуктан ага дайыма жардам, жакшы кеңештер, ата-эненин башкаруусу керек. Бул үчүн ата-энелер өспүрүмдүн физиологиялык өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрүн билиш керек. Кымбаттуу ата-энелер, биз сиздерге өспүрүмдөр жөнүндөгү тажрыйбалуу адис педагогдордун жана врачтардын айткандарын айтып берүүгө аракет кылабыз. Ал эми алар болсо мына мындай деп айтышат: адам эч качан өспүрүм кезиндегидей дүркүрөп өспөйт. Жашоосундагы алгачкы 2 жылды эстебегенде. Дененин узундугу жылына 5-8 сантиметрге узарат. Кыздар 11-12 жашында өтө тез өсүшөт. Ал эми эркек балдар 13-14 жашында. Өспүрүмдүн көкүрөк клеткасы жана дем алуу булчуңдары, өпкөсү күч алып өсөт. Дем алууларынын түрү калыптанат. Эркек балдардыкы ичи, кыздардыкы көкүрөгү. Өзгөчө өспүрүмдөрдүн жүрөгү жана кан тамырларынын бир калыпта өнүкпөй тургандыгын билип коюу абдан зарыл. Белгилүү бир убактарда жүрөктүн өсүп калыптанышы кан тамырлардын өнүгүшүнөн алдыга кетип же артта калышы мүмкүн. Ал эми жүрөктүн өзүнүн ичиндеги булчуң эттер өнүгүш жагынан жүрөктүн иштешин жөнгө салып турган нерв аппараттарынан озуп кетет. Эмне үчүн биз ушунча майда чүйдөсүнө чейин айтып жатабыз? Анткени өспүрүм куракта кээ бир жагымсыз көрүнүштөр байкалышы мүмкүн. Мисалы, жүрөк тарабынан оорушу, жүрөктүн бир аз кысылышы, кан басымынын жогорулашы. Азыркы кездеги балдар жана өспүрүмдөр мурунку жаштарга караганда олбурлуу, бойлуу келишет. Алар жыныстык жактан эрте жетилишет. Мындай эрте өнүгүү акселерация деген атка ээ болду. Биринчи алып караганда акселерация оң көрүнүштө эле болуп көрүнөт. Бирок шашылыш тыянак чыгарбай кое туралы. Көрсө, мында бардык органдардын орчушу бир калыпта жүрбөйт экен. Мисалы, биз жогоруда айтып өткөндөй, жүрөктүн өрчүшү кан тамырларынын өрчүшүнө жетише албайт. Бардык органдардын булчуң эттери ошону менен бирге жүрөктүкү да нерв системасына караганда тезирээк калыптанат. Демек, өспүрүмдүн жүрөгүн нерв жагынан жөнгө салуу толук өнүкпөгөн болот. Турмушта мындай көрүнүштөр көп кездешет. Денеси келишкен, бою узун жигит акылдуу, көп окуп, көп билген, аны менен аңгемелешүү да кызыктуу. Бирок турмушта бир татаал окуяга дуушар болсо, жигит өзүн жоготуп коет, өзүнө өзү ишениктүү эмес. Денеси
акылы жана жыныстык жактан эрте өнүгүү социалдык жана руханий толук жетилүүнү алып келген жок. Дагы бир мындай учурду карап көрөлү. Жыныстык жактан жетилүү эрте болот, ал эми никеге кирүү курак ошол бойдон турат. Мына ушул жерде татаалдыктар келип чыгат. Өспүрүм ашкере тамак ичип, аз кыймылдаса да кыйынчылыктар болот. Демек, алынган калория менен энергияны сарп кылуунун ортосундагы нормалар бузулат. Ошентип, улам жаңы кыйынчылыктар чыга берет. Бул кыйынчылыктарды жеңүүгө биз сиздерге жардам бергибиз келет, кымбаттуу ата-энелер жана биздин жаш өспүрүм досторубуз. Биз алдыдагы бир нече берүүлөрүбүз аркылуу жаш өспүрүмдөрдүн дене жагынан да жана руханий жагынан да жакшы өнүгүүсү үчүн алардын турмушун кандай уюштуруш керек экендиги тууралуу адис педагогдордун жана врачтардын берген кеңештерин сунуш кылабыз. Мектепке жөө барыш керек. Жок дегенде жолдун жарымын жөө баскан жакшы. Тыныгуу убактарында эшикке чыгып кыймылдаш керек. Сабактан кийин сейилдөө абдан пайдалуу. Үй тапшырмаларын жасап жатканда кыска мөөнөттөгү көнүгүүлөрдү жасаш керек. Мүмкүн болушунча лифтти пайдаланбоого, жөө жүрүүгө аракеттенүү зарыл. Өзүн жашынан баштап жөө жүрүүгө үйрөтүш керек. Кыймылды мүнөтүнө 60 кадам басуудан баштап, анан жүрүштү акырындык менен ылдамдатуу керек. Жөө басынуу, дем алуу гимнастикасы менен айкалыштырыш жакшы. Мисалы, дем алып 4 кадам, демди токтотуп 4 кадам, демди чыгарып 4 кадам, анан кайрадан демди токтотуп дагы 4 кадам. Эгерде өспүрүм спорттук чуркоого өтсө, бул эң жакшы. Чуркоонун алдында көнүгүүлөрдү жасоо зарыл. Андан кийин 15-20 мүнөттөй басып туруп, анан чуркоого өтүү керек. 2-3 мүнөт. Акырындап чуркоонун мөөнөтүн узатыш керек. Эсиңиздерде болсун, байпакчан чуркоо сунуш кылынбайт. Мойнуңарды, ийниңерди, колуңарды, манжаларыңарды бош койгула. Кроссовка, кеда менен чуркаган жакшы, тапочкалар жарабайт. Асфальт менен эмес, жер менен чуркаган абдан жакшы. Велосипед тебүү, сууга сүзүү, кышында лыжа тебүү жакшы натыйжаларды берет. Ошентип, кыймыл үчүн мүмкүн болгон бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыш керек. Мына ошондо жакшы ден соолукту белекке аласыздар. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Ал эми азыр болсо, биз ыйык Инжилдин барактарын ачып, Ыйса жүргүзгөн кереметтердин бири болгон шал болгон адамды айыктыруу жөнүндө окуйбуз. Ыйса Капернаум шаарында жүргөндө ар кайсы жерлерден ага көп жөнөкөй жана атактуу кишилер чогулушту. Ал аларды үйрөтүп жана Кудайдын кудурети менен оорулууларды айыктырды. Ыйса насаат айткан үйгө 4 адам ооруп жаткан, шал болгон адамды айыктырып берсин деп төшөк короп алып келишти. Бирок көп кишилер аркылуу аны эшиктен үйгө киргизе алышпай, алар үйдүн төбөсүнө чыгышып, төбөсүн бусушуп, үйдүн төбөсүнөн ооруу жолдошун төшөгү менен кошо бөлмөнүн ортосуна түшүрүп, Ыйсанын алдына жаткызышты. Ыйса алардын ишенимин көрүп, алсыз оорулууга айтты: "Сенин күнөөлөрүң кечирилет." Өздөрүнүн билимине жана кызмат абалдарына карата кекирейген дин аалымдар жана фарисейлер жек көрүшүп, жана анын Кудайдан келгенине ишенишпей, Ыйсанын бул сөздөрүн угуп ой жүгүртүштү. Кудайды жамандаган бул ким? Кудайдан башка ким күнөөлөрдү кечире алат? Ыйса алардын ойлорун билип, аларга мындай жооп берди: "Силер жүрөгүңөрдө эмнени ойлойсуңар? Кайсынысын айтуу оңоюраак? Сенин күнөөлөрүң кечирилди дегенби? Же тургун жана баскын дегениби?" Бирок
Дүйнөдө күнөөлөрдү кечиришке адам уулунун бийлиги бар экендигин силердин билүүңөр үчүн деп ал алсызга мындай айтты. Сага айтамын, тургун, төшөгүңдү ал да үйүңө баргын. Ооруган киши ошол замат турду. Төшөгүн алып, айыктырган үчүн Кудайды алкап, өзүнүн үйүнө жөнөдү. Ошол жерде болгондордун баары Кудайды даңкташып, биз азыр укмуштуу иштерди көрдүк дешти. Жаңы осуят Лукадан ыйык Инжил 5-бап 17-ырдан 26-ырларга чейинки. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.